Assalamu alaikum mekendeshler, amansızlarбы? Карагыла, аябай сонун погода. Ауа райы аябай жакшы. Мен азыр турган жерим бул Virginia Beach. Virginia Beach деген штат, Virginia деген. Бул Virginia'га мен жүгүрүктөгөнү келдим. Азыр мен кете турган багытым Salt Lake City. Туздуу көл деген. Virginia Beach. Бул Virginia Beach 1606 жылы түптөлгөн штат. Бул жерде 8 миллион 700дөн ашуун киши жашайт экен. Республиканецтер башкарып, сенатору демократтар экен. Жаңы эле могу чечип коюп кетти. Мен азыр мондой жерге жүктөгөнү келдим. Бул жана өзүңүздөр көргөн торговый центрлердин астында парковка запрещен, же болбосо жана кафелерге рекламный агентство экен да, мындай жасап берчү. Же болбосо банктардын жанагы афишаларын жасап берчү, заправкалардын, торговый центрлердин, Макдональдс, KFC дегендердин жазууларды жасай турган жер экен. Эсиңиздерде болсо, дал ушул жерде жүк алып кетип видео тарткан видеом бар YouTube'да, көрсөңүздөр болот. Мен азыр кете турган жагым Salt Lake City'ye кетем. 2236 майл экен, километрге 3577 километр жүрөбүз. Ошондой жол жүрүп кетебиз. Бир 3 күн. Бүгүн 6-күн. Бүгүн жүрөбүз, эртең жүрөбүз, биринчи күн жүрөбүз, экинчи күн жеткирип беребиз. 6000 паунд. Бул 6000 паунд бир 2 тонна, 300, 2 тонна 200дөй жүк болот. Бул жерде ошол рекламный щиттерди, рекламный жанагы наклейка, жана башка ушундай тамгаларын жана жазууларынчы жыгачтан болгон ящиктин ичине салып, анан ошо ящикти мындай кылып жаап коет, мындай кылыпчы. Ошону азыр жүктөп берет, биз жүктөп кетебиз. Андыктан биз мени алыстабай туруңуздар. Мен өзүңүздөр комментарийде жазып кеткендегидей, ошол жете турган жерге жетейин дегенге чейин видео тартып жеткенде, ал жактын дагы бир аз тарыхына кайрылып айтып өтүшкө аракет кылабыз. Ушундай достор. Сонун тал экен, мажирим тал. Ал жакта алча бар экен. Ушунун астында турам. Бүгүн 6-күн. Аябай погода жакшы. Бул азыркы биз турган жерибиз Virginia Beach, бул Атлантический океандын жээгинде жайгашкан курортный город болуп эсептелинет. Американын штаттары боюнча 50 штат болсо, ошонун 12-орунда турган чоң штаттардын бири. Аябай курортный штаттардын бири десек болот. Күн аябай жылуу болот бул жакта, жөн эле кайнайт. Мен азыр элестеткиле океандын үстүнөн, Атлантический океандын үстүнөн мен азыр 20 километрден ашуун мост менен өттүм. 20 километр мост океандын үстүнөн. Ошо океандын ортосунда 2 туннель бар экен. Кайра үстүнө мост менен кетип атып, кайра суунун астына кирип кетесиң, бир 2-3 километр жүрөсүң, кайра чыгасың, ушундай экен да, аябай сонун жер экен. Теке сүт берип атабы деп сурагандарга сүт берип атат теке. Теке алып атат, Кудай берсе, баары жакшы. Күттүрө алабыз, чыгат. Достор, намаз убакыты болуп калганда пешим болуп калды эле. Пешим окуп атсам, жүктөп баштап бериптир. 3 саат күттүмбү? 3 саат күттүм. Азында жүктөп баштады. Мына мойлочон киши жүктөп берет. Мына жакта дагы бир пикап келди, көрдүңөр. Байлап жүрөт. Ага да жүктөп берди, без очередь. Ал өздөрүнөн экен да, караштардан экен. Ага жүктөп берип койду, шыреле. Мындан да бирөө отурат, бечара мага күтүп. Мынанычы, жана страп байлаганы, мына атайы мына губка коюп койтур. Көрдүңөр? Жана байлапчы. Мына жерге бирөөнү, мына жерден бирөөнү. Атайы бул мындай кырда бурч. Страптарды кесип кетпеш үчүн мындай поролон коюп, скотч чаптап койду. Ошону айтып атты, магачы башка жагынан страп кылбайды, ушул жактан кыгыл дейт. Мен ичкерде байлап атканда эле көрүп чыккам мынанычы. Мынакей. Азыр буюрса жүктөтөйлү. Ушул эле экен, ушул экөө эле экен. Азыр нары бери байлап берейли. Экөө эле экен, бүттү дейт. Финиш дейт. Мына доскелер. Ал жерге 2 жерден тарттым. Көпчүлүк ичиде көрүп калам да, балдар мынанын үстүнөн тартып коюшат. Ал жерден чыгарып чубаганда эле мындан алып өргөтүп берет да, аласынан алып койсоңор, ортосунанчы жакшы болот. Мынакей, муну болсо 3 жеринен тартып койдум. Зыңкыйта тарттым. Азыр аркасы бош. Бүгүн суббота, бирокчу. Жүк болобу, болбойбу, ага гарантия жок. Барына шүгүр. Айдай беребиз. Жүктү күтпөстөн
жазып коебуз. Болуп калса алабыз, болбосо жок. Ушул жагына шүгүр. Бүгүн суббота жүк алып алдык. Солтка кетебиз азыр буюрса. Мынакей мына менден биринчи келген. Мен келгенде турат элем. Муну эми жүктөп койду. Мени осы жүктөп берди. Буюрса буларга да рахматты айттык. Эми жолго чыгайлы достор. Ушундай бир сыйра булар жаптык, карадык, байладык дегендей. Талдын түгүнө доска коюп отурдум эле Ахмет. Мына доскаң турат. Ахмет деген дос бар. Ошонун доскасы ушул жерге келип отурат да, талдын түгүндө зериккенде. Кеттик эми буюрса. Мен болсо жөнөдүм буюрса. Мына ауылдагы менден кийин келген бирок караш экен да, муну биринчи жүктө берип коюшту. Тааныш бириш келип эле кучакташып учураштыбы. Чото таанышты. Анан кийин айда давай. Айда. Меникинде Форд экен, свети бөлекче экен. Буга ары жүктөп беришти. Мунун трейлери мондой трейлер экен. Дөңгөлөктөрү чыгып турат. Бул машина ташыган трейлерде открытый двойка. Ачык эки машина ташыган ушундай эмне трейлер. Мындай. Мен болсо жерден солго кетип калабыз. Буюрса. Кеттибиз да кетели. Жерге туруп. Тесла кетти, Тесла. Жаңы эле жөнөдүк. Мына жерде бир аз ремонт болуп аткан экен, жолдун сол жак бетинде. Ошого бир аз тыгын пайда болуптур. Азыр мен көргөзөйүн деген силерге мына жерде бир аздан кийин, 1 майлдан кийин туннелге киребиз. Бул туннел кандай туннел экенин билбейм, бирок мен азыр жүккө келеткан учурда Атлантический океандын үстүнөн 13-чү US-ка ким келген болсо билет, Америкада. Мен 21 майл, жалган айтпасам, ушундай адашпасам, 21 майл экен узундугу. Анан Атлантический океан үстүнөн мост, бийик мост. Ортосуна келгенде эки жерден туннел бар экен. Суунун астынан өтүп кетет экен. Суунун астынан өтүп, анан кийин дагы чыгасың, мост менен кетип атасың, дагы суунун астынан өтөсүң да, ушундай туннел экен. Аябай узун туннел, сонун туннел экен да. Бирок азыр бул жол ал жол эмес. Мен азыр 64-чү хайвейде кетем. Ал болсо 13-чү US-ка болчу. Азыр могул жерде туннел бар экен, бирок ал кандай туннел экенин азыр көрөбүз. Мен ошон үчүн эртерээк эле камераны жаап койдум. Ал жерге барганда неме болуп калат да, мындай. Үлгүрбөй каласың да камераны жагыпчы. Катуу келе атасың, бат эле өтүп кетип каласың. Азыр биз мына пляждын боюнан өтүп баратабыз. Бул жакта адамдар уже киринип атат. Күн бирок кирингенге бир аз суураак, күн бир аз погода эмнерээк болуп атат да. Өзүңөр көрсөңөр көрүп турасыңар, мына жакта азыр мына көпүрөдөн өтүп баратканда оң жак бетинде катерлердин стоянкасы турат. Катерлердин, яхталардын, кайыктардын дейбиз, ошолордун оң жак бетте стоянкасы турат. Сол жак бетте болсо танкерлердин, жанагы контейнер ташыган танкерлердин неси. Бул Virginia Beach, өзү кротный сезон экен да. Ушундай шаар экен. Кротный шаар экен да, городок. Аябай сонун экен, таза, тынч, Virginia мага жакты. Бирок погода азыр жакшы ысый элек, эмнегедир кече жамгыр жаагангабы, ушундай болуп атат азыр бир аз. Туннелге да келип калдык. Туннелге чейин эмне экен, мына мост. Мына жака дагы мост курулуп атыптыр. Андан кийин барып туннелге кирет окшойбуз. Мен эсимде жок да, мен былтыры ушул жолдон өттүм эле да, ушул жерден жүктөп, YouTube'да дагы бар. Анда дагы ушундай кетип баратып эле туннелге кирип кетип тарта албай калган учур болгондо, азыр мен алдын ала предполагать этип атам да, ушундай ушул жерде туннел бар депчи. Мен жана келген жол ал башка жол эле. Бул башка жол. Туннел жок болсо, анда ушундай океандын үстүнөн өткөн мост да.
бара берейинчи көрөбүз да. Сол жакта встречныйлар жүрөт. Азыр биз ушундайдан барып туруп туннелге кирип кетсек керек. Мына бул мостто дагы ремонт иштери жүрүп атат экен. Анандай жолдун коопсуздугун сактаган жанагы эмнелер турат. Деле мигалкасы менен машиналар жүрөт. Ошо мына жаңылып турмун. Мына туннелге келдик. Ошо океандын ортосунан кирип кеткен туннелдин бирөөсү. Мына суунун астындагы туннелде дагы бир аз жолдор начарыраак экен. Ичинде эмнегедир бир аз пробка. Адамдар мында суунун астынан туннел өткөрүп коюп атат да, суунун астынан. Бизде болсо эптеп бир жол сала албайбыз, эптеп бир көпүрө сала албайбыз. Бизде деле мына транспорт министрлигинде өтө чоң коррупция бар да, коррупционерлер бүт жыгылып алышат. Ошолор эле жакшы болсочу Bizde деле жакшы жолдор курулуп, мосттор курулуп, развязкалар курулмак. Бизде текшерген адам өзү коррупционер болуп атса, бизде каякта коррупция? Күрөшүш болуп атат. Баягы мындай жатканда кустуруп атышат, анан ал кустурганы өлөчө жеп туруп, анан түкүрүп коюп да, мындай айткандачы. Тойгуча жеп алган, ынталап болгучачы. Анан түкүрүп коюп да, чип кетет да, биз кустук депчи, андай эмес да. Реальный мондай бизде коррупция жок болуп, чындап эле мекенге күйгөн кызматкерлер болсо, депутаттарбы, министрлерби, президентти ким болсун, мекенди сүйүп, бизде ушундай кой ак кызмат кылайын, жебейин, урдабайын, ушу мен алып койгон миллиондордун ордуна сапат турак жол түшүп калсын деген болгондо, анда бизде чак эле кичинекей эле мамлекет, бизде картадан көрүнбөйсүң, Кыргызстанды тааныбайт чет мамлекетке кетсең каяк депчи. Ошо мамлекетти өндүрө албай элечи. Кыргызстан аябай бай мамлекет. 30 жылдын ичинде бардыгы жеп эч ким көрүнө көтөрүп кеткен жок. Дагы деле Кыргызстан ошол эле боюнча да бардыгы кыйратам деп келет. Кыйратымыш болот, кооз сүйлөйт, айтат, дейт. Бирок ушундай болуп кетти. Мейли саясатты айтпай эле коелучу. Анан кийин баштайсыңар комментарияданчы. Тигиндей эле, ана мындай эле депчи. Негизи могу сыртта жүргөндөр билет Кыргызстандын кадырын. Анан Кыргызстанда жатып алып, анын фанаты, мунун фанаты болуштун кереги жок. Реальный бар нерсени айтыш керек. Кылып атса кылып атат, реально. Мен дагы көзүм көрмөс местемде көрөм да, мен да угам, билем, интернет карап турасың. Не жумуштар аткарылып атат, не жумуштар аткарылбай атат. Бизде мектеп жетишпейт, бала бакча жетишпейт. Барып эле анан кийин эски имараттарды жаңылап туруп, УКМКнын бир филиалын ача бергенде эмне пайда дейм да, ошонун ордуна бала бакча ачса, балдар мектепке бакчага чейин бала бакчада тарбияланат эле да. Азыр балдар 7-ге чыгып кетет, мектепке барам деп бир тамга тааныбайт, анан келет. Ошондон анан сабатсыз жаштар чыгып атпайбы? Ошо достор, аябай узун экен. Мен атайын видеону өчүрбөй эле кое берейин. Мен азыр мына канчада кетип атам? 40та кетип атам. 40 менен кетип атам. Алдымда 10 метр машинаны коюп коюп кетип атам. Дагы деле чыккан жок. Чыгайын деп калдык. Бул ортосу чуңкур экен да. Мына азыр өз видеодон көрүнүп атса керек. Азыр биз өдөгө көтөрүлүп атабыз. Кайрачы. Мостко чыга турган жерине мына көтөрүлүп атабыз. Мына көтөрүлүп баштадык. Бул жагы бир аз подъем экен. Бир аз подъем. Ну, жанагы ортолору чуңкур экен да. Ылдыйга түшүп туруп кайра өдөгө чыгат экенсиң. Мындай айтайын силерге. Мына азыр биз 60 менен кетип баратабыз. Машина шалдырып кетип баратат. Бир аз ремонт болгондо байланыштуу тыгын жагдай, пробка пайда болуптур. Атак жакшы. Ушул туннелден экинчи жол өтүшүм. Ошо былтыры дагы ушул жактан өткөнмүн. Анан жанагы мосттон 20 майыл, 21 майыл жүргөн эки туннели бардан биринчи жолу өтүшүм.
Эми Америка чоң, биз барбаган, баспаган жолдор дагы алдыда көп. Tünelden Çalan ekensin. YouTube'da Tünelden çıkıp aldık. Sizler men kamerаны өчүрбөстөн туруп, tünelden çıkıp кайра эле сууда кетип атабыз да. Кайра эле сууда кетип атабыз. Сол жактагы суу, оң жактагы суу. Сол жакта встречнелер жүрөт, ортодо бираз бош жер бар, андан встречнелер. Оң жакта болсо океан, адамдар лодка менен сүзүп жүрөт. Силерди бир канча неден минуттерде туннелди басып өтүп кеттик. Жээкке эми чыгабыз, мына жээктеги үйлөр. Жээкке эми чыгабыз. Машинаны караңыз. Chevrolet Silverado. Onu götürüp жасаптыр. Кайра зона келип калат, албай койсом кайра чыгат. Жигерде үшүп эйткенде булар жакшы каска кийип алыптыр. Каска да кийбестен ушинтип жүрөбүш экен. Мотоцикл мененчи өпкө жүрөгүн баарын сууга алып кетет го. Мен азыр 64 менен ылдый түшүп баратам. Ричмонд деген шаардан өттүм. Мына природаны, жаратылышты карап, суктанып силер менен да бөлүшүп коеюн деп. Американын кайсыл жерине барба кызыгасың да, аябай сон мындай жашыл, бактарак, көкчөп. Канча бактарак көп болгон сайын аба ошончолук таза болот да, билесиңер го, бул как фильтр го. Көрүп кызыгасың да. Бизде да ушундай жолдун чекесинде бактарактар өссө, көк жашыл болсо, бизде Сарычелекке барсаң, Арсланбап, Карашоого барсаң эле анан жанагы жашыл бактарактар болбосо, жолдун чекесинде бүт эле кыйып отун кылып жүрөбүз го биз. Рем го Кочкорбай. Кочкорбай экен, Кочкорбай. Жаратылышты кара, сон. Азыр мына знак чыгат, Рестария деп. 1 майлдан кийин Рестария болот экен. Азыр Рестария ал жака кирсең, жанагы автоматтар бар. Суу, кофе, мороженое, шоколад жана башка. Алып кете бересиң. Бет колуңду жууп, нары бери басып. Отургучтар бар, отуруп, бир аз эс алып, жанагындай футболду жаза турган мындай бир спорт менен машыга турган жанагындайлар бар. Ал жака бурулуп киресиң да. Бекер бардык элечи. Анан эми баягы суу, кофени алып берген. Ал сөзсүз акча. Мындай ажат менен киресиң дегенде бет колуңду жуйсуң, суп аласың. Жол ката ушундай бир ар 15 майлда бар да, 50 майл, 30 майл ар жерде алдын ала знактар чыгып турат. Мынча майлдан кийин навигатордон да көрүнүп турат. Анан навигатордо да көрүнүп турат. Мынча майлдан кийин заправка болот, Рестария болот, Вестейшн болот деп навигатордагы айтып турат. Кээде ремонт болуп аткан болсо, ошол жерлерде кызыл болуп ремонт болуп атат деп, грузовой запрещен деген боюнча биз сурап калышат. Яндекс колдоносоңор деп. Яндекс жок. Google Map колдонобуз, Google картаны. Анан Тракпас, Тракер, анан Хаммер деген ушундай приложениялар бар. Грузовой тракторга атайын. Приложение ошолорду колдонуп, ошолор менен жүрөбүз. Азыр дагы алдыда 2050 майл калды. Биздики 2250 майл болчу, 200 майлда жүрдүк. Бүгүн 6-күн, бүгүн эртең базар күнү, анан 1-күнү жүрсөк, 1-күнү бул жакта дем алыш майрам экен. Каралардын баягы кулдуктан бошотулган күнү имиш, ошондой имиш. Каралардын кулдуктан бошотулган независимый күн экен.
эртең биринчи күнү. Ошон үчүн дем алыш. Экинчи күнү прием кылат, ошо шашпай барабыз. Күнүнө 2000 азыр 2000 майыл калды атпаймынбы? Бүгүн 500 айдап койсом, 1,5 калса, 1,5-ды 2 күн 750-ден айдайбыз. Жеттип барабыз. Ошо достор, мен комментарийлерде көп комментарий жазасыздар, баардыгын окуп колдон келишинче жооп беришке аракет кылам. Баарыңыздар жакшы, позитивный, ийгилик каалап жазасыздар. Баарыңыздарга тегиз ыраазычылык, рахмат. Мага каалаган каалооңуздар кабыл болсун. Сиздерде да болсун, сиздер да келиңиздер, келип иштеңиздер. Баягы менде болсо, силерде болот, силерде болсо, менде болот дегендей келсеңиздер, жардамдашып, көмөктөшүп, билбегениңер сурасаңар айтып, билсем жардам берип, ушундай туугандар. Пикапты бул жерде универсалный машина катары колдонушат. Мына алдыда пикап кетип атат, артынан мондой баягы сууга түшө турган кайыкпы, мунун аты эмне билесиңерби? Жана узун бананга окшогон ортосу тешик кирип алышат. Ошондойлорун салып алып кетип баратат да. Телешкасын улап алат, башкасын тартып алат. Эмне мынанын аталышы? Банандай кылыпчы, ортосу тешик кирип аласың, отуруп аласың, шаркыратма суулардан, билесиңерби, шаркыратма суулардан дагы мындай чөкпөйт, кирбейт. Ушундайга эмне кылып алыптыр. Бул болсо пикап Toyota Tacoma ушундай деген машина. Күчтүү машина экен, сон өткөндө айдап көрдүм. Ошондойго салып алышыптыр. Ушул жерлерде кышындасы баягы жолдо жука мустан болот. Ушундай жаңы опасный да. Повороттордо. Жакта трактор аябай катуу жүрөт. Встречный нарак менен жүргөн үчүн булар лопмосун когушпайт дагы, биринин артынан бирөөнү урду, аркасынан келип жыйылып кала берет. Ушундай учурлар көп. Азыр биз Ылдыйга түшүп баратабыз. Эмнеден? Карабалдан Ылдыйга. Чайы кырагылап карабал экен. Ылдыйга түшүп баратабыз, 2 полоса. Алгонгол түшүп кетем дегендер үчүн, пожалуйста, мектен түшүп кете беришет. Спид лимит 70 экен. Как раз мен 70-те мына алгон болуп кетет, була чалтырбай аксакал. Акырын кетип бараттыр да. 70-те мына алгон болуп кетти. Бир аз акырын кетип аткан экен. Мына көрдүңөр, оң жакка кетсең да 81. Азыр биз 64 менен келетабыз. 64-чү хайвей. Азыр момтеп туруп эле 81-дин өдөсүнөн өтүп туруп 81-ге кошулуп калабыз азыр. Монтип келип 81-ге кошулуп калабыз. Эч кандай светофор жок. Токтобойбуз. Перекресток дагы жок, эч кандай. 64 менен келатып эле 81-ге кайрылып кетебиз. Ушундай эле башка трассаларга дагы ушундай кошулуп кетебиз. Хайвей деген бул трасса дейли, анда чоң жол. Мынакей 81. Азыр 81 менен кетебиз. 81 менен барып биз 70-ке, 70-тен 71-ге, 71-ден 29-га өтүп турган, 29-дан кайра 80-ге көтөрүлүп кетебиз. Ушундай да, мындай биринен бирине өтүп кете бересиң. Мына азыр мен кетип аткан жолубуз 64-81 болуп калды. Азыр бир аз баргандан 81 өзүнчө кайрылып кетет. Бурулуп 81 өзүнчө бурулуп кетет да. Пока азырынча эко бир жол болуп барып турган, ушундай бөлүнүп кеткен жолдор көп. Например, 80 менен 90, ушундай 294 менен 94, ушундай да. Силерге мен примерно түшүндүрүп коеюн деп. Караңа, 81 түз кетти, эми эко ажырашып атат. 64-кө биз бурулуп кеттик. Көрдүңүздөр. Ушундай. Ага чейин эко 81 менен 64 эко бир болуп келди дагы, эко бөлүнүп кетти. Биз эми 64 менен жолду өдөнү карай улайбыз. Погода аябай жакшы. Аба ырайы аябай жакшы. Тоолорду аралап кетип баратабыз.
üstüne үй салып алышты адамдар. Сол жаққа жем тоқтартып. Оң жақта болса су жылтырап көрінеді. Сол жақта болса тау. Оның арасында кетеміз. Алдыда да күн батайын деп қалды, тауға кірейін деп. Бізде бар су самырға ұқсас жер екен де. Туының башындағы жарықты қарасылар қылычменен же кетменен чаап қойғандай екен. Алдыда кетіп жатқан пикап трак. Бұл пикап трак үстіне самосвал жүктеп алыптыр. Біздікінде эле пикап самосвал жүктеп алыптыр. Азыр өткенде көресіңдер. Дөңгөлөктөрү двухскатный трейлер екен. Бұл грузоподъемный үсті жақшы. Мындайча айтканда зилди жүктеп алыптыр да. Зилди жүктеп алып тартып барады. Силерди киши кой берип коеюн, кой берип туруп көргөзөйүн. Киши көрүнбөйдү окшойт. Поворотто. Мега рам экен, меникиндей. Болгон двухскатный. Рем экен, рем Кочкорбай. Бул деле бир кыргызбай болсо керек. Себебинде кыргыздар акыркы учурларда аябай көп пикаптарда подъемнан түшүп кетебиз. Подъемдон акырын түшүп туруларчы. Биз буну жөн эле алабыз. Бул машинасы бийик, кылтыңдап зорго кетет. Biz basalım canına. Aşıp şöyle bizim жүк ылдыйда. Мен дедік ошондай габаритный жүк болуп калса бийик акырын айдайм. Достор. 1 майлдан кийин оң жактагы шитти көрдүңөр, 1 майлдан кийин Рессария деп жазылып турат. 5-6 майл нарактан да ушундай жазуулар болот. Жакындаган сайын 1 майл калды, 2 майл калды. Азыр gün geçti, gün batıp Şam'dan uçurup biz hazır Reysariye'ye toktayız. Olduktan namazda okuyuz. Bir sıra ıstıraptardı tekşerip koyup durup balon salonlardı karap durup ondan keyin gayra jeneyiz. Hem geçindesi daha yol yürüyoruz da şu bir sıra karap koyuşumuz gerek. Жолда кетип баратсаң балондор жаткан болот дискасы менен. Себебинде арканкы трейлердин балону учуп кеткенин сен билбейсиң. Жолдон кетип атып эле учуп кеткен болот. Балон жарылып калганын дагы билбейсиң. Сага сигнал бербей балонуң жарылып калды деп айтпаса каяктан билесиң. Ошондой достор. Хайвейден бир аз чыгат экенбиз. Бул жакта бир аз башкачараак экен. Хайвейден чыгып Рессарияга наркы жолдун аркы жагында, жолдун аркы жагында не турат да. Жолдун ар жагында турат трейлер. Ошока барсак. Жөнөдүк буйруса кайра. Акырын жол тартабыз. Дагы бир 4 саат, 5 саат айдасак, буйруса эс алып туруп 1600 майл калтырып койсом 2 күн 800'dan айдап коем. Азыр 1900 калды. 300 майл айдасам, Кудай буйруса. Ошондо бүгүн 650 айдаган болом, 2 күн 800'dan айдайм. 1000 деле айдайсың. Bir günde 1000 майл. Чарчап каласың да, кыйналып каласың. Бул жеңил машина эмес да. Бул дагы узун, чоң жолдо кыйынчылыктар бар. Ошондой достор, мына кеттик кайра чыгып жолго. Жигер теке тартат кен кой. Шабылдайт, ко шабылдайт жигер, шабылдайт, ко шабылдайт. Кетишти караңыз. Азар жок. Разгон алгандар. Асхат Тамаевга вызов таштасам болчу да, эле теке экен болчу. Заправка кылып алайын деп заправкага кирдим. Түнкү саат 11:30 болуп калды. Жаман убакыт тез өтүп атат. Флайнжеге кирип заправкага кылып алайын. Флайнже.
Бұл жерде ошо чоң тракторга отдельный, анда ошо чоң тракторга отдельный не да. А кичинекей машиналарга могу жакта отдельный. Бұл жерде бүт эле ушундай. Мына тууганыбыз 3 машина жүктөп алыптыр, крахолер экен. Солярканын баасы 1 галлонго $4.05 экен. Заправка келеді жақшына ол. Заправка алайлым. Бұл жерден эле приложениеден заправка кылып коебуз. Мына фланжинин несине киребиз. Приложениясына. Интернеттен зависит этем, интернеттен. 8 колонкасы бар экен. Мынаны басабыз. Мындан чыгат. Картаны выбрать этебиз. Деф куйбайбыз, дизелде коебуз. Деф болсо дефте басабыз. Дефте басабыз, дизелде басабыз. Мына трак номер, анан пин-код номери. Теребиз берге. Помощь керекпи деп атат, жок дейбиз. Мына жерге цифра чыгып калды. 89 64 97. Аны мына жерге теребиз. Мына жерге 89 меге терилип атат. 64 97. 64 97. Андан кийин интерди басып коебуз. Тура тердимби? Тура тербей калдым да что-то. 89 64 97. Тура тербей калдым ушунда болду. Куя берсек болот эми. Ачабыз дагы. Аны көтөрүп коебуз. Kuyu baştan. Damırağına koyunç. Katırak koysan taşta öğrettim lan da hiç. Kuyu oda. İçkeriye girbeyle. Üç yerden zapravka kılıp alıya ketip kılabız. Al жерде proses ket odat degen neme çıkıp kaldı gördünüz. Jana kodtun orduna nam çıkıp kaldı proses. Мына душ, жети душу кабинасы бар экен. 23 парковкасы бар экен бул жердин. Азыр бүткөндөн кийин бизге ушул жерден эле чекти көрүп алсак болот. Канча сомго койдук. Ошо достор. Ушундай эми заправканы кылайын да жөнөйүн. Калган жактары баары жакшы келет. Күн кечтеп калды. 1 саат, 1,5 саат айдап бир салабыз. Ушундай достор. Saat 1 болып қалды. Uyku жаман келді. Uyku келді жаман секейін айдап қалдым. Қой 1700 майл қалды. Ертең бүрсі күні неден айдап қалдым. 850-850-тенші. Мына жерге Рессарияға кіріп ес албасақ болмайды. Жолдошундай да 3-4 saat эле уктайсың. Азыр мен жатканга чейин saat 2 болот. Saat 5 эле турасың деп кой. Ушундай болду достор. Азыр мына жерге Рессарияга. Жолдун боюнда бул стоянкада Рессариячы. Ушул жака кирип, ушул жактан эс алайлы машинаны коюп. Андан кийин эртең деле күн бар айдайбыз. Uyku gelgende жолда арубай калат да. Uygun келип, айдан келбей, акырын айдап каласың. Билбейм эмнегедир. Ошон үчүн азыр леста кенен экен. Мына жерге коюп туруп деле токтоп коебуз. Мына жергечи. Мынакей. Мына жерге деле токтоп коебуз. Мына жерге токтойбуз, болду. Buyursa
Мына болсо жанагы ишти бүтүрө турган кана. Ушул жерде токтойбуз дей салабыз. Барыңыздарга кутман кеч. Жакшы сагыңыздар. Эртең саар менен буюрса жолугабыз. Кутман таң барыңыздарга. Сонун болуп күнчүк болду. Шашпай вакыт бар деп шашпай эле эс алып алып жөнөдүм. Сонун жерде эс алып болот. Топойдун арасында мындай тоонун башында бүт жашыл жаныбарлардын арасында. Эртең менен койгонсоң жанагы чымчыктар сайрап атканда кой. Чири бирдеке керек сөздөрүнчө. Сонун эс алып калыпмын. Кечеде жакшы уктап алдым, бүгүн жакшыраак уктадым, Кудай буюрса. Бүгүн эми кечинде жакшы айдайбыз. Кечинде уйкуң келип, айша мында бир карасам 40ка түшүп калдым. Секи. Рейсария жана эс ала турган жерге жеткенге чейин айдайын деп не кылаттым да. Жолго эле монда токтоп алып да албайсың. Анан Рейсарияга жетишим менен сырасы токтодум. Салдым. Ушунда достор, жол булайбыз. Бүгүн базар күн, кече суббота күн чыкканбыз, бүгүн базар. Эртең бүгүн айдайбыз. 1700 майл калган. Бүгүн айдайбыз 850-син, эртең айдайбыз 850-син. Биринчи күнү. Биринчи күнү бул жакта дем алыш, экинчи күнү жеткирип беребиз буюрса. Экинчи күнү эртең менен жеткирип, ошонун жанына барып эс алып, биринчи күнү, экинчи күнү эртең менен берип, экинчи күнү кайра башка жүк алып алып, кайра жол булап кетебиз. Бул жакта бир конец жок да, например, Оштон чыксаң Бишкекке бар, Бишкектен кайра Ошко деген нерсе жок. Айланып жүрө бересиң да, каяка жүк чыкса, эртең мага мына Солтко барам, Солт Лейк Ситиге. Ал жактан кайсыл жакка чыгат мага белгисиз. Барам, чыгып кете берем. Кайсыл жакка жөнөтсө. Көрдүңөр, даже Канадага кирип кеттим го. Өткөндө. Ушундай болуп турат жаңызчы. Сонумузга келип калдык. Sizlerge görgөзүп коюн деп. Biz kayerге кетип атканыбызды картадан карап айтайын десем, что-то картадан кашайып көрүнбөйт. Belmont деген жерге таптырмыз. Belmont. Бұл Virginia қалай қарайды екен да? Virginia қалай қарайды екен? Virginia штаттан аты шыға береді екен. Индиана дейді ғой, hem Индианаға келіп бізден ғой екен. Жаңғы жерде Индиана дейді. Картаны қарап айда ұмылы кетіп, қайда келіп қалғаныңызды білмей қалдым. Жақсы жерлерден өтіп кете жатамыз. Тағы соңында жолдар ремонт болып жатыр. Жақсы. Достар, мына Walmart деген магазинді білесіңер, бұл Россиядағы Ашанға окшогон супермаркет, гипермаркет чоң. Продукталар арзан. Осы жерге келіп продукт алдым. Сіздерге қысқаша көргөзүп коюн. Нан мындай $1.47 да. Анан bir blok суу, bir blok мындай Lipton чай. Сіздерге бір чекеден көрсөтүп коюн. Bir 4 штуктай мындай шабдолу. Анан булочка, анан 2 штук помидор алып алдым. Помидор жем келипчи. Анан банан, жумуртка, алма, bir 2 килограммдай бар. Апельсин, анан мындай миндаль, $5 турат миндаль. Анан силерге көргөзөйүн деген эң эле кызыгы мындай
Мынаны таанысыңарбы муну эмне экенин? $5 турат. Атын билгендер жазгыла. Шуну таап алдым. Муну биздикилер жакшы билет. Азыр эми ушундай ат кулак жейбиз. Ат кулак. Билесиңер да бул эмне экенин, айтпай эле коеюн. Ошондой достор, азыр мojikти алып баратам. Аз буларды салалы дагы кетели. Ушулардын бардыгы биригип, мына ушу продукттарды көрдүңөрдөр, суу жана башка фруктулар, картошка, пияз, май сайын бар дегендей. Булардын бардыгы биригип $55 болду. $55. $55 болду. Ал жакта мына пияз бар, картошка бар дегендей, май бар, туз бар дегендей, калган нерселер бар. Холодильник жок да көп ала албайм, азаздан алып турам. Ушундай достор. Достор, силерде да ушундай нерсе болуп калабы, кээде помидорду тузга малып, жеңгер келип калабы, кээде мындай. Помидор жеңгер келип калабы. Мен да азыр атайын, жөйүм келип помидор алдым деп коела. Сонун кene көптөн бери мында тузга малып жейлексиң да. Салат жеп жүрөсүң, анда кыргызча. Айылда билесиңер го, огурцтон үзүп алып эле жейсиң. Ушундай болуп жейлекке көп болду да. Тамаңар таттуу болсун. Мына биздин 64-чү хайвей менен жүрүп келген жолубуз ушул жерден түгөйт дагы биз оңго Канзас Сити деген 70-чи хайвейге чыгабыз. Биз азыр 70ке бурулуп кетебиз. Жолдун сол жак бетинде Сент-Луис деген шаар калды. Сент-Луис деген шаар жолдун сол жак бетинде калды. Биз болсо мына Канзас Сити 70-чи хайвей менен оңду көздөй кетебиз. 64 менен ушул жерге чейин келдик. Сент-Луис Ситиге чейин келдик, Сент-Луиске чейин. Андан кийин бул жагына 70 менен Канзас Ситиге бурулуп кетебиз. Мына Чикаго, Индианаполиске 55 менен кетсең болот. Көрдүңөр. Биз болсо мына менен кетебиз дагы Канзас Ситиге чыгып кетебиз. Андан ары 70 менен барып 29га көтөрүлүп, анан 80ге чыгып кетебиз. Анда калды да буюрса видеодо көргөзөм. Развязкаларда эч кандай светофор жок. Шуна келесиң, оңго буруласың, солго буруласың, кете бересиң. Мен силерге Сент-Луис Ситини да көргөзүп коеюн. Бул оң жакта калып кетти, сол жакта калып кетти, азыр көргөзөм. Сент-Луис деген Сент-Луис деген шаар. Бул жакта калып кетти. Биз болсо мына түз кетебиз буюрса. Кооз мосту. Сон көрүнүш, сон көрүнөт. Азыр биздин ал жерден Канзас Ситиге кетебиз 70 менен. Кайрайлы. Суунун өдөсүнө өтүп баратабыз. Оң жак бетте танкерлер турат, жанагы көмүр ташыган, нефти ташыган, жана башка ушундай танкерлер турат. Оң жак бетинде. Суда. Биз болсо ушинтип Сент-Луистен дагы өтүп кеттик. Буюрса эми Канзастын мына указателин карап, жолдогу белгини карап Канзас Ситиге кетебиз. Канзас Ситиден 80ге чыгып алабыз. Анан 80 менен акырына чейин неменен кетебиз. Канзас Сити. Ал болсо Сент-Луис жолдун сол жак бетинде калды. Ал жерден келип туруп чоң жолго кошулабыз кайра. Алыстан көрүнүп аткан шаар алдыбыздагы. Ошо Канзас Сити. Ошо Канзас Ситинин айланып жанынан барып өтүп кетебиз биз. Анан аябай сон саат 7:20 болуп атат. Күн батып элек. Кечки саат 7-ден 20 минут өттү. Канзас Ситини жакындан көргөзүп коеюн. Силерге ал жакта шаардын көргөзө албасам да ал жактан көрсөтүп коеюн.
Biz hazır tüz geçsek, tüz geççi olsak, ne kılıp keteriz? Biz hazır meyaka getip kalabız. Ne uzakka getip kalabız? Kansas City'nin janымен ötüp keteriz manda. Kansas City buyakta kalıp kettik, mында болгон боюнча. Biz bolsa bunun jaka чыккан боюнча kettik, buyursa. Solmuş arkana, Kansas'ta. Buyursa Kansas'ta bir ilginde obzor kılamız. Kansas City'nin Moskva'nın maç. Ahmet, постоянно şu video звонок. Neler ana? Video tartopkanda звонок kılasın. Başka malda çalsan kalmayın. Ana şu video tartopkanda Ahmet çalat. Tap постоянно şunday. Çalayveret. Allah koysun gayra. Kıçasta taylaydı. Video tartopkanda şurada çalat. Şuna dostlarım var şurada. Kıças kılbasan gayra çalar eken. Gün kızarıp batады, erteң de gün açık болады eкен. Men daha bir 150 mayıl aydasam, salam buyursa daha bir 2 saat aydap. Geçki saat 8:30 oldu. Bir 11 geçeyin aydasak, alıp erteң aydayız. Hazır tolluk 1000 mayıl kaldı. 1000 mayılın 1600 km var. Daha bir 150 mayıl aydap 850 kaldırıp koysak, erteң aydayız buyursa. Gün daha batады, sonum oldu. Barınızlara kutman geç. Esalgan toxtadım. Ben hazır штат Небраскадамын. Grand Island деген стоянкада, тракстопта. Осы жерге тоқтадым. Места жоқ. О, мен забитый деп қала. О жерге тоқтадым. Мына 2 машина, 2 трак жүргізіп қойып тұр. Түнімен ұйықтатпайды. Елі сілерге дағы жақсы салыңыздар. Ертемен geçeyim buyursa, ертемен жолдылайыз. Таң барыңыздарға. Көтеріліп saat 8 болды. Еми жөнөйм. Бұл жақта бағымдат saat 4-те кіреді. Анан бағымдат тоққаннан көз атышып атады бола. Анан кейін қайра жатып ес алып 8-де тұрып азыр аз жа қалды, 700 майл қалған. Кече 930 майл айдап салып тұрмын. Азыр аны ем айдам кечке чейин жетебиз буйрса. Мен силерге көрсөтөйүн деген американецтер мындай эле үйлөрдү куруп алат дагы, мындай трейлер менен алып келип токтотуп алат да. Бул азыр эми дөңгөлөк жарылып калган үчүн стоянкага коюп коюптур да. Дөңгөлөк жарылып калды. Бул болсо ушундай эле үйлөрдү жолдо аябай көптөн аракка беракка ташып жүргөндөр. Мына балкон экен. Бул жерде душ, туалет, 2 комната болот. Коттедж салып алып жашабабызга биз 2 этаж үй салабыз. Бирок анда жашабайбыз, жана кухня салабыз. Ошондой, булар андай кылбайт, мындай. Ушундай эле үйлөр салат да, каалаган жерине сүдүрүп алып барат дагы, коюп алып туруп жашай берет. Өмүрүмүз жашай берсин. Элдин баары кетип тур, мына биз да кетели. О, тракстоп, босс тракстоп деп аябай чоң тракстоп булчу. Жана эле баш аягына жакта экен. Мен жанындагы нелер да кетип калыштыр. Мына бул турганча, башта видеолорунда да көргөнсүңөр, бул жан-жануар ташыйт, мал ташыйт, ат ташыйт, ушундай трейлер бул атайын. Ошо буйрса заправкага барып, заправка кылып, эти колду жууп, ошол жерден бир жолу обедти кылып анан жөнөйбүз. Бул заправка бизге караштуу заправка эмес. Бул жөн эле стоянка деп коелу. Бисмилла. Кеттик буйрса. Мына 80-чи хайвейге чыгып жөнөдүм. Жолдун мына тараптары бул тарап полный жүгөр ээп коюптур. Полный жүгөр экен. Ушулар барды. Лабойду караңдар, жуусам кетпей атат. Майланышып калыптыр да, мына чиркейлер аябай түнү. Азыр заправка барганда жуйбуз. Жууп койбойт белең деп айтып жүрө эле. Эки жагы полный жүгөр экен. 80-чи хайвейде жаңы эле
бос тракстап чыгып жөнөдүм. Кетип баратам. Апайлар заправкага келип. Заправка кылабыз. Шелегимде суусу да калбай калды го мында. Побойлор жууп алыш керек. Bir galonga $3,5 eкен. Bir galonda 3,8 бар. Onu 42,5 galon koydum da. Bak içine de. Görünüp durayım. Şuna toltura kılıp koydum. Çerke tamçılatkanca. Bak içine şunun için toltura kılıp koymasak, bunda kılıp koymasak olmaydı. Dostlar, ben sizlerge görgözeyim. Ben hazır mına 120'da ketip baratam. 120'da. Al 80 astında da ошол кишиге. 120'da ketip baratam. 120'da ketip atsam benim трак авгонго кетип атабыз. Бул мал ташыйт. İçine как раз малдары жүктөп алыпты. Бул жерде ушундай трактор катуу жүрөт да. Эми деле мына бул жактын меркеси менен 73'те кетип атам. 73 бизге 120 болуп калат. Авгонго кетти. Кээде ушундай 120 эмес 130 кетип атсаң аркаан келип алат да, жолду бошотпойчу өтүп кетейин депчи. Ак жолдойбуз, не дейбиз анан башка? Маркет этип коебуз, бугачы. Ушундай бул жакта мындай алдыңга чыгып поворот чагып атканда маркет этип коет, кире бер депчи. Ушундай бул жактын менталитети деп коеюн. Ушундай достор. Бүгүн дем алыш мындай вестейшндер иштебей жабык экен. Болбосо вестейшнге киришибиз керек эле го. Вестейшн деген бул тараза. Таразага грузовой машиналар сөзсүз кирип өтүш керек бардыгы. Ошого киришибиз керек. Бирок дем алыш болгонуна байланыштуу жол ката карап келдим, бардыгы жабык, бири да ачык эмес. Мен жүгүм жеңил, баягы кирип өтөйүн деп атайын карап өттүм. Бардыгы жабык. Анан эми элем өзүңөрдөн көрө эле кийин менде перегруз болуп калса, кирбей койсом капа болбой калат дедим да. Азыр жүгүн жеңилде. Закон подлость да ушундай, жүгүн жеңил маалда жабык болуп калышат. Жүгүн оор болуп өзүң алаңдап качып кетип атсаң ачык болуп калышат булар дагычы. Элем мен алдыда спид лимит деп турбайбы 75 менен. Жана мен 73 менен кетип атканым ал дагы азыраак. Өзүнө 75 менен болсо 80ге чейин жүрсөк болор. Мен ошол 70-75ге чейин жүрөм. Мына бул 80-чи хайвей, бул скоростной трасса. Бул жерде ошол 75тен жогору жүрөт. Өзү негизи аз жүргөнү 55. Эми бул жакта мил менен айтылган үчүн километрге көбүрөөк болуп калат. Ошондой достор, кыскача силерге мындай. 80 менен кетип атам Небраскада. Достор, мен азыр Вайомингге келдим. Бул штат Вайоминг. 5,800,000ге жакын калк жашайт экен. Анын 91%-ин актар түсөт. Анан 1% ашыгыраагын каралар жашайт экен да. Азиаттар, кытайлар жана башка. Ушундай тоодо жайгашкан. Бул штат Вайоминг кышындасы аябай суук болот, аябай шамал болот бул жакта. Анан 1803-жылдары бул жакта француздар жашаган экен. Кийинчерээк ушул француздар менен элдешип булар сатып алган экен. 1866-69 биринчи жолу булар аял кишинин укугун коргошкон экен. Аял киши голос бергенге мүмкүнчүлүк, аял киши властьта иштегени болот деген биринчи жолу 1868-жылдары ушундай закон кабыл алышкан экен. Андан кийин ушу аял кишилер дагы властька келе башташкан экен. Бул жакта аябай көп туристтер келет. Тоолуу мындай жайгашкан жер, көпчүлүк ушул жерге келип эс алып, тоо таштын арасына чыгып, шуна басып келишет экен. Мына үстүдө турган Американын желеги болсо, астындагы Вайоминг штаттын желеги. 1890-жылы официальный Америкага 44-штат болуп кошулган. Ага чейин булар өзүнчө Америкага кошулгандан чейин өзүнчө штат болуп туруп 1869-жылдары. Мына жерде Вайомингдин кыскача историясы жазылып тур, тарыхы. Мен окушум боюнча
ошондой. Бул жакта аябай суук болот кышындасы өтсөң жана тоңуп каласың. Тоолуу жерде аябай сонун. Бул ошондой эс алып тоол жазып кете турган жер экен. Мен силерге кыскача ошо Вайомингдин историясын бир айттым. Колдон келишинче. Эми мен деле кыйратын билбейм, билишимче интернеттен алган маалыматтар боюнча. Ушундай достор. Бул жакта 91% актар жашайт экен, республиканецтер башкарат экен. 4 жылга шайланат экен губернатору. 4 жылда дагы ошондой шайлоо менен губернатор тандап алышат экен. Вайоминг деген ушундай чөл, шамал, тоолуу, аябай суук, Сибирге окшогон жер да. Аябай таза аба, абасы таза. Бул жакта көбүнчөсү нефти, көмүр, анан газ чыгат. Мал жандыктарды да аябай көп багышат экен, жолдо ушундай мал жандыктарды көп көрөсүң. Мен бул жакта турам азыр. Буюрса жөнөйм. Ошо силерге бир сыйра Вайомингдин историясын айтып коеюн дедим. Колдон келишинче. Анча-мынча катасы болуп калса кечиресиңер. Мен да интернеттен алган маалымат. Ушундай достор. Мен силерге жаңы Вайомингди айттым го, Вайоминг чөл депчи. Мына бул жерлер жазындасы аябай жакшы да, көп чөп, күн ысык, аябай сонун. Анан кышындасы болсо аябай суук, аябай шамал. Менин видеолорумду мурунтан көргөн болсоңор билесиңер, бул жерде пурга уруп турат. Кар алып келип туруп жолго үйүп салат да, кардычы. Жаман авария көп. Авария дегенде жолдан чыгып кеткен. Встречный менен сүрүш албайт, бул жерде встречный жок. Жолдан чыгып кетет, айланып кетет, ылдыйга түшүп кетет мына жакачы. Ошондой чөл да бул жер. Ушул жака жазындасы мал баксаң, кой баксаң, жылкы баксаң аябай сонун. Чөп кенен, жайыт кенен дегендей. Аябай сонун. Бул жерде кашагыл тосуп койгон мына шамалдан карларды. Бирок ошентсе деле кар аябай, шамал аябай болот. Мен силерге мына жакта Карымбай бай деген болгон, билесиңер, ошонун таштарын көргөзөйүн. Карымбайдын таштарын көрдүм. Карымбайдын таштарын. Ушунун баары Вайомингде. Лабоюмду жууп чыксам эле кеч келем ондай болуп атат да. Жана күн ысык болгонго чиркейлер аябай көп жолдо. Жуусам кетпей атат монтипчи. Бул жаман майланышып, жармашып калат экен да. Мен вроде бы мына омывательге магазинден эле алып куйганмын. Это слабый экен да, жанагы порошок аз окшойт да. Ушундай. Мына жакта көрдүңөр, мыналарды атайын ошол карга тоскон. Кар күрткү урганда шамалга тоскон да. Бирок ага карабастан карды үйүп салат жолго. Бактарак жок, жолдун чекесинде шамал тосо турган чөл, Казакстан чөлүнө окшогон. Бул жерде ремонт болуп атыптыр жолдо. Ошон үчүн да бир полосаны жаап коюптур. Встречалар мына жакта жүрөт. Мына көрүп турган эстелик. Мына Аврам Лилколиндин эстелиги экен да. Мен баарында билбей эле ушуну тарткам да. Кийин комментарияны окусам, комментарияда жазышыптыр Аврам Лилколиндин эстелиги дешипчи. Вайомингде турат, 80-нин боюнда. Аврам Лилколиндин эстелигинен өткөндө ушундай подъем башталат да, ылдый иш. Аз подъемдон ылдый түшүп баратабыз бирок. Андан түшкөндөн кийин Вайомингди көрөсүңөр азыр. Кыргызстанга окшоп, тоолордун башында кар жатат. Вайомингде майга чейин кыш болот да бул жактачы. Башка маалда Саратан жаз болуп аткан болсо, Вайомингде ушундай не болот. Мына бул үн, бул ошол машинаны мотор өзү токтотуп атат. Жанагы эмне тормоз деп коет эле жанагы. Ушундай тормоз тээп койсоң, бир аз тээп койсоң эле машина өзүн өзү токтото баштайт мотор менен. Колодкага күч келбейт, колодкалары сыбайт дегендейчи. Мына көрүп турган чөл ушу Вайомингдин айылдары.
бийигирээк бактараак жок да, баардыгы жапыс. Бул жакта жазы салкын болот, башка штаттарга караганда бир аз салкын, кышы аябай суук болот. Мындай трактор минге коюп түшпөчү. Буларда ретар да бар да, горный тормоз бар. Ошо горный тормоз дейин деп атам да, мына моторду өзү мотордун күчү менен өзү токтотот. Аны кнопка бар, басып койсоң өзү ушундай токтотот. Кнопканы өчүрүп коесуң, өзүң теп тормоз менен токтото бересиң. Каалашынчачы. Ушундай. Мына бул алдыңыздарда көрүп турган айыл же шаар Ларами деген шаар экен да, айыл экен. Айылбы шаарбы ушундай. Айтор мына биз айдап жүргөн Кочкорбайдын Ларами комплектациясы бар да. Ларами комплектация. Dodge Ram Ларами комплектациясы бар. Ошондой мына айылдын шаардын атына коюлган комплектация экен да. Мына айтып атсаң өтүп кетип атат. Dodge Ram Ларами комплектация. Ушул шаардын атына коюлган. Toyota Sequoia деген машина бар, билесиңер. Азыр Toyota Sequoia'нын жаңы кузовдары аябай жакшы чыгып, Toyota Land Cruiser 300-га караганда дагы мындай жакшы бааланып, комплектациясы көрүнүшү жакшы экен деп мактап атышат. Ошол Toyota Sequoia'нын дагы Sequoia деген Калифорнияда чоң дарак бар экен. Ошол дарактын атынан коюлган экен да, Sequoia депчи. Ошондой бул Ларами дагы ушул шаардын атынан коюлган экен. Силерге кыскача маалымат. Мына көрүнүп атабы ак сызык дегене. Узун ак сызык, ушул жол. Аралы чөлдүн ортосунан эле кесип өткөн жол да. Эки ак сызык, ушул жол азыр биз кетчү. Бул Вайомингден дагы деле чыга элекпиз. Территориясы аябай чоң. Кышында ушул жерлерде айтып өттүм, жаман муз тоң калат дагы, асфальтка black ice деп коет, жана капкара болчу, бирок муз ушундайлар аябай көп болот. Дагы деле чыга элекпиз, мына обедте кирсек 6-7 сааттан бери Вайоминг штатынан чыга элекпиз. Бир эле штат Кыргызстандын элинин челе бар, калкыч. Ушундай көп да, ушундай чоң. Карагыла канча жерлер бош жатат. Бош жаткан жерге бир-эки кыргыз эмес, баардык кыргызстандыктар жана башка мамлекеттен да келсе дагы батчудай эле Американын жери кенен да. Бирок биз Американын жери кенен, бирок элдердин ичи тар болуп атпайбы? Байкы эле өзүбүздүкүлөр Америкада көйүп кетти, толуп кетти, тиги болуп кетти, бул болуп кетти. Баарыбызга жетет Америка. Главное, ичти кенен, душаны кенен иш керек, баары болот, жакшы болуп берсе. Salt Lake City'ge дагы келейинип калып буюрса, аз калды, 150 майл калды. Жаңы эле ошол солтуга кетип аткан 80-чи хайвейдеги туннелден чыктык, тартканга жетпей калдым, себеби кыска эле туннель. Буюрса бүгүн кечке жетебиз. Адырларды карагыла, жаарларды. Погода да аябай сонун. Достор, мына дагы деле Salt Lake City'ге жете элекпиз. Бул мен башында жаңылып калдым окшойт. Бул штат Ютага карайт. Мен жана өдөдө айтып өттүм. 44-чү штат Вайоминг болсо, бул Юта 45-чи штат. Американын Северный Америкада жайгашкан, северный жагында жайгашкан 45-чи штат Юта. 3 миллион 350 миңге жакын жашоочусу бар. Азыр биз кетип аткан шаар Salt Lake City, кыргызча которулганда Туздуу көл. Туздуу көл бул ошол 1847 жылдары коюлган, ушул шаарга берилген аты. Ошол шаардын жана көлдүн, Туздуу көлдүн атынан берилген. Эки тоонун ортосунда жана көлдүн жээгинде жайгашкан шаар, 1 миллион 200ге жакын адам жашайт экен. Бул шаарга аябай көп туристтер келет.
мен интернеттен көріп, мен мурунда келгенмин. Таза аябай бул Солт Лейк Ситиде 4 сезон болот. Как положено, жайында болсо өтө ысык, кышында болсо өтө суук. 4 сезон как положено. Бул жакта курортный зоналар бар, сноуборд тепкени, кыш аябай суук болгон үчүн, кыш аябай жакшы болгон үчүн бул жакта боюнча лыжа тебип, кышкы мында спортивный оюндар ушул жакта уюштурулат. И айта кетчү нерсе, бул жакта Олимпиада дагы өткөн, ошол кышкы оюндардын Олимпиадасы дагы ушул шаарда өткөн. Ошондон туристтер бул жакка көп келет. 5 национальный паркы бар экен мунун. 8 жанагындай спортивный жана кышкы оюндарды машыктыруучу, өткөрүүчү спортивный залдары бар экен, чоң клубтары. Анан, конечно, жанагы озеро Солт Лейк Сити бул туздуу көл, океандын суусуна караганда 8 эсе туздуу экен. 8 эсе туздуу. Эмирал түшүп, чөмүлсө боло турган суу. Эки тоонун ортосунда жайгашкан, абасы аябай таза, мында адырларычы тоолору кызыл да, таштары да кызыл, бир мындай необычный да. Ушундай аябай сонун, таза, тынч, жолдору да кенен, башка шаарларга окшоп пробка жок, мындай адам аз да. Башка, например, Нью-Йоркто алсак пробка постоянный, например, Лос-Анджелесте алсак 20 миллион калк жашайт, пробка. Например, Техасты ала турган болсок 30 миллион калк жашайт, ал жакта да пробка. Бул болгону Юта боюнча 3 миллион 350 миңге жакын. Солт Лейк Сити болсо 1 миллион 200. Биздин Бишкек шаарына окшогон чакан шаар. Мен азыр эми кетип атканда силерге мындай кыскача айтып өттүм, барганда дагы мындай кыскача бир сыйра көрсөтүшкө аракет кылам. Эми биз түнү жетип калат экенбиз. Түн ичинде мындай айтканда эчтекени көрбөй калабыз. Анан мен түнү жетип калган үчүн мен бул эс алганча бул видеону сиздерге YouTube'га киргизип койсом, сиздер көрөсүздөр деген ойдомун. Ошон үчүн мен жеткенге чейин эле штат Ютанын, Солт Лейк Ситинин кыскача мындай историясын айтып өттүм. Бул жакта 60%-тан ашык, 60%-дан ашык американецтер ошол Иисус Христоска ишенип, церковке каттаган, аябай мындай өзүнүн динин бекем туткан калк жашайт экен. Ошолой достор, бул жака туристтер аябай көп келген. Баягы тоо таш адырларын жолдо көрдүңөр. Кызыгып аябай көп келишет экен. 45-чи штат Америка, северный частында жайгашкан Юта. Кечки саат 8:30. Бирок күн бата элек. Күннүн көзү дагы деле бар. Мен азыр Солт Лейк Ситиге бир кол жеткис жол калды бир аз эле. Мен силерге жана айтып өттүм, мындай тоолору мындай кызыл таштан да. Ушуна тоолордун арасында жайгашкан. Мен мына жерге турдум. Мен азыр эми бул жерге Пайлатка келдик. Эми менин бара турган жериме жакын жерде стоянка жок экен, ушул жерде эле калсамбы деп атам. Анан мен бул жерде душка түшүп, анан кирди жууп, бүгүн эс алып, анан эртең менен барсак деген ой келип атат. Азыр мен бул жерден душка түшө турган, ала турган нерселерди алайлы, мындай душка керектүү нерселерди. Андан сырткары кирлерди чогултайлы. Кирлерди чогултуп наракта экен. Кирлер аябай көбөйүп кеткен. Убакыт болбой атат. Бүгүн эртерээк токтодук. Убакыт болбой атат. Азыр көрөсүңөр, ар пакетке эле кирлерди сала бергем. Мына жакта бир салганмын. Мына жакта дагы бир салган, булардын баардыгы чогултайын эми. Ичкериден болду, ушул эки окшойт. Эки сумка кылып чогулттум. Мындай порошок бар жидкий. Анан пастелдерди дагы, подушканын дагы пододеянын чыгардым, полный алдым. Баардыгын жууп келейлем. Баардыгын жууп өзү да душка түшүп, анан кийин эс алабыз. Мына 80-дин боюндагы Пайлат. Соны токенди.
içkeriye girelim. Kolunu көтеріп алғам да қол. Қазір кире içkeriye жіберем. Hadi. Ben aldım duş. Ne olған duş? Полотенцесі var. Раковина. Мынау жағы душ. Жидкий сабыны бар. Унитаз. Oldu az duşta aldık. Hem giyimleri de var mынау жерде. Hazır giyimleri de alalım. Mынау жерде 3 машинасы бар екен. 1, 2, 3. Üstündekiler құрғатады, астындағылар жуйды. Bir жуушу $2.75. Құрғатышы да ошончо $2.75. Ошондо $5.5 бирөөнү жуйсуң. Азыр мына жака чекеден салабыз. Мунун баарын бирөөнө салсам көп болуп калат, экөөнө бөлүп салам. Мына жака пастелдерими, төшөктөрүмү баарын салдым. Мына жака кийимдеримди салдым, экөөнө бөлүп. Эмнени куйдум? Жидкий айнаны. Эми ал жака карта менен төлөйбүз. Мына жерге карта менен төлөйбүз, эки жерге. Картаны салып койдум. Процесс кетип атат. Азыр мына болгону 33 минутта. Жарым саат жуйт. Жарым саат жуйт. Теке стартты басып коебуз. Жыйырма 8 минут экен. Даже 28 минутта. Эми экинчисине салабыз. Экинчисине дагы ушундай эле. Мунун баарын силерге эмне көрсөттүм. Эми кызыккандар үчүн да мунун баары кызыккандар үчүн. Карта менен эле төлөйбүз, обычный эле банковский карта. Биз душтан чыкканга чейин бул жуулуп бүтүп калат. Чыгып туруп анан кийин үстүнө салып койсок, үстү кургатат. Мынакей болду. Стартты басып коебуз. Бул дагы 28 минутта жүйт. Башталды. Бул болсо жуу баштады. Мыналар ушул жерде туруп турадылар. Биз чыкканга чейин жылбай, эки жака жылбай туруп тургуласыздар. А мен жака душка кирип чыгайлы. Мынакей душ. Душка кирип чыгайлы дагы. Душтан кийин алабыз. Мынакей жуулуп бүттү. Мына жака салып атам. Баарын салдым. Эми жана бирге ылдыйга жугабыз, азыр эки. Жакшы бул номер коюп койдур. Кээ бир кишине номер жок. Анан чакырып сурайсың, мен кайсы бири өдөсүнүкү, кайсы бири ылдыйныкы депчи. Бүт турам. Старт дейт. Баштады. Айланып. 1 saat кургатат экен. 60 минута. Окей, если 5 минутасы 25 цент. Та 5 минутта кошом десең, мына жерден 25 цент саласың, 5 минутта кошулуп калат. Бизге 1 saat кенен жетет. Биз 1 сааттан келебиз эми. Мыналарды алып. Сонун болуп караң кирип калыптыр. Ол жакта трактор турат. Шуна достор, азыр эми кийимдер, пастелдер кургаса алып келип салабыз дагы, не салабыз? Эртең буйруса, эртең менен алып барып жүктү тапшырабыз. Мына солтко жетип калдым, бир аз эле калды. Ал жакта стоянка жоктугуна байланыштуу ушул жерде не салайлы. Машина могу жакта турат. Бир аз шамал экен. Погода көрдүңөр. Шуна достор, мен видеону кыскартайын дагы, азыр видеону аяктап, видеону киргизейин, андан көрө силер көргүлө. Эртеңки күндү күтүп, муну чүргөндү күтүп отурбастан, эртеңкини этинен бүгүнкү нагыбыкка деп, мен силерге видеону эртерээк киргизейин, силер эртерээк видеону көрөрлү. Достор, кийинки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин аман болгула. 3577 километр менен чогуу келдиңиздер. Баарыңыздарга рахмат. Ийгилик болсун. Аманчылыкта көрүшөлү.